Урматтуу айымдар, так деген маселе көп айымдарда бар. Тактын себебин, эмне үчүн так пайда болду, тактын түрлөрүн баарын айтып бердим, түшүндүңөрбү деп ойлойм. Эми болсо биздин косметика менен силер тагыңарды кантип кетирсеңер болот. Биринчиден, так дароо кетпейт экенин түшүнүшүңөр керек. Косметика албетте аябай сонун косметика, бирок дүйнө жүзүндө эң сыйкырдуу косметика силердин жардамыңар жок, кетирбейт. Косметика жакшы иштеш үчүн силер бир аз болсо дагы медициналык билимиңерди чоңойто алышыңар керек, анатомияны түшүнүшүңөр керек жана сабырдуу болушуңар керек. Туурабы? Самое главное, туура эмес нерсе кылбагыла. Туура эмес пилингдерди, туура эмес фотолорду, туура эмес кремдерди сүртпөгүлө. Болсо так күчөп кетет. Экинчиден, так тирүү. Ошону унутпагыла. Так жашап атат, так көбөйүп атат. Негизи мындай да, адамдын териси 24 саатта турулуп кетиш керек да, клеткаларычы. Демек, турулуп кетип атат эски клеткалар. Астынан жаңы такка толгон клеткалар барып атат. Эмне кылыш керек? Турултууга жардам бериш керек. Ошон үчүн биринчи ирет такты кетирүүдө мен эмнени сунуштайм? Таза жуунгула, туура жуунгула, жакшы косметика менен жуунгула, активдүү заттары бар косметика менен жуунгула, аябай тщательно жуунгула, өткөрбөгүлө, дайыма жасагыла бул нерсени. Көп айымдар даже жуунууну жакшы билбейт. Туура жуунуп баштасаңар эле тагыңар бозорот. Вот мен сөзүмдү прям жаттап калгачы, күнүгө регулярдуу жуунуп баштасаңар эле, туура косметика менен жуунсаңар эле тагыңар бозоруп калат. Биринчи биздин гель пилинг. Беттеги жанагы эшикте жүргөн кир, бир чаң макияж болбосо просто чаң паң май плюс еще тер без териңер иштейт. Ошол бетте маска болуп калат. Анан элестеткиле, такка толгон клеткалар астынан турулуп кетип туруш керек, үстүнөн баары басып калды. Силер кечине жатасыңар, ошол маска бетиңерден монтип турат да, ошону жууп салышыңар керек. Гель пилинг. Муздак эмес, ысык эмес, бөлмө температурасындагы суу менен сонун кылып туруп жууп саласыңар. Он такой нежный, приятный травяной запах, гипоаллергенный. Аябай сонун көбүрөт. Экинчи тоник. То есть ошо жуунганда кетпей калган майларды, кирлерди тоник кетирет. Тоник менен сүртөсүңөр жашына кагып туруп, тазалап туруп. А эртең менен уже умывалка жок эле, просто туруп, ойгонуп тоник менен сүртөсүңөр. Үчүнчү бир сонун нерсе бар. Бул негизи биринчи жасалыш керек, эгерде макияж колдонсоңор. Эгерде макияж колдонбосоңор, гели жок эле буну колдонсоңор болот. В общем, аз түшүндүрүп берем. Бул гидрофилдик май. Почти 100% натуралдык майлар, бирок бул май суу менен кетет да. Бул өзгөчө май. Обычно май суу менен кетпейт го, а бул суу менен кетет. Эгерде макияж колдонсоңор, бул вообще ар бир айымга керектүү нерсе. Же териңер кургак болсо, тоже ар бир айымга керектүү нерсе. Азыр косметикачы кыздар мурдагыдай болбой калган. Строго муну коесуң. Азыр косметика акылдуулар үчүн. Азыркы косметиканы как конструктор өзүң түзүшүң керек. Например, мен макияж коем. Бүгүн мына видео тартата макияж коем. Гидрофилдик майды сыгам. Терим майлуу болсо, просто колго сыгып туруп, муну бүт тазалап жууп салам. Если терим кургак болсо, мен ватный дискке алам, анан бетимди сүртөм. То есть ватный дискке алганда бетке май көбүрөөк барат дагы, май көбүрөөк сиңет. А майлуу терилер көп жакшы көрбөйт май сиңгенин. Ошон үчүн меники аралаш да. Мен ошон үчүн ватный дискке эметсем бетим балжырап калат. Мен ошон үчүн ватный дискти колдонбойм. Апам жакшы көрөт ватный дискке анан от дуршу майлап сүрткөндө. Мен просто мынтип туруп алып туруп элем, жууп салам. Кайф. Анан байкайм да, например, эшикте суук, терим бир аз турулуп, кургак тартып атат. Если ошондой болсо, мен просто буну менен алып туруп, бетимди жууп салам, суу менен жууп салам, всё. Анан тоник сүртүп коем. А эгерде мен бетим кээде могу жерлер көңдөчөлөр чыгып, майланышып, же просто жакшы тазалаш керек болгондо, жумасына 2 жолу мен биринчи гидрофилдик май менен сүртүп, анан суу менен жууп, андан кийин гель для умывания колдоном. Сөзсүз колдоном. Ал прям кычырата тазалайт да. Анан жууп туруп, тоник менен сүртүп коем. То есть көрдүңөрбү, акылдуу болуш керек, бир аз башты иштетиш керек. Теринин абалын караш керек. Дальше эмне кетти? Дальше бир сонун нерсе бар, гель пилинг. Бул нерсе аябай жакшы, бирок бул нерсени иштетиш үчүн баш өлө иштеш керек да. Бул пилинг жемиш кычкылдары курамында гликоль жана жүзүмдөн алынган кычкыл, натуралдуу кычкылдар бар. Купероз болсо бетиңер, например, бул жарыңер купероз болсо, бияка койбой эле койгула. Бияка койгула. Окей? Функциясы кандай? Жашартат жана турултат жана
терини жаңылантат. Получается, мындай механизмда, допустим, пилингти койдуңар, мындай жидкий гель пилингти койдуңар, бетиңер бетке ачышат. Анан силер уктайсыңар, жүрөсүңөр нары бери 5 мүнөттөн кийин жууп саласыңар. Жууп салгандан кийин бул жер кургайт, тартылат, анан акырын сыйрылат. Силерге көрүнбөйт. Электронный микроскоп менен көрүнөт. Биринчи күн 5 мүнөттөн баштайсыңар, анан 10 мүнөт кыласыңар, анан 15, анан 20 мүнөт, 20 мүнөт кармайсыңар, анан жууп саласыңар. Жууганда ысыгыраак суу менен кирсеңер, жуусаңар, бетиңер калың болсо, пилинг тереңирээк сиңет. Эгерде бетиңер жука болсо, муздагыраак суу менен жуушуңар керек. Негизи муздак суу менен жууш керек. Анан мен мисалы терим аябай көнгөн, терим жакшы реакция берет, ошон үчүн мен түнү менен сүйкөп деле уктай берем. Кантип сүйкөш керек? Көпкө чейин сүйкөш керекпи? Эгерде бетиңерде кичинекей так болсо, ошол такка эле сүйкөсөңөр болот. Эгерде жок, полностью бетим агарсын, мойнума чейин сонун болсун десеңер, полный бетке сүрсөңөр болот. Бирок бул жерде бир хитрость бар. Допустим, кичинекей так, только такка эле сүртөрсөңөр, так бозорот. А если полный бетке сүртсөңөр, так бозорот, бирок силер аны байкабайсыңар. Анткени бетиңер да агарып атпайбы? Ошондо тагыңар агарганы, бетиңер агарганы менен силер көп байкабай каласыңар. Выбор за вами дегенде өзүңөр таңдагыла. Буну курс колдонсоңор болот, 1 ай тынбай. Көбүнчө мен мынтип сунуштайм да, тери көнгөнчө жумасына 1, 2, 3 жолудан. Анан тери көнүп калгандан кийин күнүгө сүртсөңөр болот. Сүртүп, жууп салып, андан кийин могу кремди койсоңор болот. Бул агартуучу крем. Тоже мен эң сүйгөн бестселлер крем. Вообще эң сонун кремдердин бири. Анткени курамында асинтра жана арбутин бар. Ошондой эле дүйнө жүзүндө биринчи, номер 1 агартуучу препараттар. Силер илгери жана зеленый чайды колдонбодуңар эле. Ал жерде гидрохинон. Ал вообще бөлөк. Ал цитотоксичный препарат. Болбойт. А бул именно жанагы так чыгарган клеткаларды уктатат да. Уктатат. Так чыгаруу процессин кесип салат, кыркып. Ал мындай химический процесс да бир анан 2, анан 3, 4 этап болуп бөлөт. Ошол этаптарын кыркып кесип салат. Арбутин жана асинтра эң сонун вообще высший демелер. То есть пилингти койдуңар, жууп салдыңар, андан кийин бул гелди коесуңар. Бул кремди коесуңар. Крем түнү менен иштери. Бул кремди күндүз колдонгон болбойт. Бул тяжелый, именно лечебный крем. Только на ночь. Кааласаңар такка сүрткүлө, именно так бозорсун десеңер, кааласаңар полный бетке сүрткүлө, полный бетиңер агарат. Анан сөзсүз так менен иштеп атканда SPF керек. Сөзсүз кыздар SPF 25 менен 30 бир аз эле айырмасы бар. Экөө тең эле сонун. Бирөө кичине майлуураак териге, бирөө болсо нормалдуу жана кургагыраак териге. SPF кремде 2 түр коргоо бар. Азыр мындай жаштар аябай акылдуу болуп атат, алар деп изучать этет да, эмне бар, кандай крем деп. Бизде 2 түр защита бар, физикалык жана химикалык. Физикалык кандай? Вот, допустим, крем койдуңар, күндүн нуру тийип, териге кире албай кайра кайтат. Экинчи физикалык защита. Койдуңар, күндүн нуру тийип туруп, бирок териге кире албай, мына кремге сиңип кетет. Айырмасы ошол. Анан дагы 2 түр дагы башкача защита бар, SPF жана PA деп коет. SPF бул 25 деп көрсөтүп атпайбы? Это бул мындай күнгө жүрө берсеңер деле териңер капкара болуп күйбөйт. Рак болбойт, күйүк болбойт. Экинчи түр защита азыр дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп аткан картаюуга каршы факторлор. То есть азыр уже точно научно доказано күндөн картаят тери. Ошо картайбаш үчүн бул жерге атайын заттар кошулган. Буну күнүгө эртең менен колдонуш керек, сөзсүз. Мүмкүнчүлүк болсо, бунун астына дагы крем керек да. Албетте буда да гиалуронка бар, баары бар, бирок желательно колдон келсе астына мен мисалы колдоном, анткени жакшыраак питать этет да кожаны. Мына нежный, назик кремди сөзсүз күндүз колдонгула. Биринчи буну, анан буну. То есть эртең менен турдуңар, бетти тоник менен сүрттүңөр, назик кремди койдуңар, анан SPF кремди койдуңар. Анан дагы бир сонун нерсе, колдон келсе толук набор алам десеңер, бул ар бир эле териге керек. Мен куперозго да, такка да сунуштайм, минералдарга толгон маска. Минералдар эмне үчүн керек, түшүндүрөйүнбү? Жанагы так чыгарган клетка бар, тумчугушат да, гипоксия болот. Биз стресс болгондо, туура эмес тамак жегенде, гормондор өйдөөдөй болгондо, күн тийгенде, травма болгондо алар дейт дагы, тумчуккан сайын алар пигментти, боекту көбүрөөк чыгарат. Ошо тумчукпасын десеңер, мына масканы колдонуш керек. Бул маска азыктандырат, бошотот, расслабиться этет, ал клетка бар. Анан
жана пигментти боекту азыраак чыгарып баштайт. Суроолор болсо жазгыла, биз дайыма кеңеш берүүгө даярбыз. Консультанттарыңардан уялбай эле кайра-кайра сурап, өзүңөргө пайдалуу маалыматты алгыла.